Хадичага үйлөнүү. Жашынан чыйрак жана чыдамкай өскөн бала соода ишинде эч кандай кыйналган жок. Анын соодасы берекелүү болду. Анткени ал чындыкты гана сүйлөөчү жана аманатка бекем эле. Убакыт зымырап учуп, арадан дагы 10 жыл өттү. Бул убакыттын ичинде келечектин пайгамбары агасы Абу Талип менен соода кылып жүрдү. 25 жашка толгон жаш жигиттин бою узун да эмес, кыска да эмес эле. Денеси сындуу келип, курсагы менен көкөрөгү бирдей болуп турчу. Чачтары өзгөчө капкара эле. Ушул убакытта Меккеде атагы алыска кеткен Хадича аттуу соодагер аял бар болчу. Соодасында дайыма адилеттүү болгон бул аял эл арасында Хадича Тохира, таза, пакиза Хадича деген лакап ат менен белгилүү болгон эле. Анын соодасы көп болгондуктан ар тарапка кербендерди бат-баттан жөнөтүп турчу. Күндөрдүн биринде Абу Талип инисин жанына чакырып, көптөн бери ойлоп жүргөн оюн ортого салып, эгер сен макул болсоң, Хадичанын кербени менен соода кыл, анда эч кандай зыянга кабылбайсың, деди. Улуу адамдын сөзүн эч качан эки кылбаган жигит дароо эле макул болду. Ошентип 25-теги жигит Хадичанын кербени менен алгачкы сапарга жөнөдү. Бирок дээринен акылдуу жаралган Хадича ага өтө чоң кербенди берген жок. Алгачкы сооданы сынап көрүү үчүн чакан гана кербенди жөнөтүп, өзүнүн кызматчысы Майсараны кошуп берди. Майсаранын милдети алгачкы жолу кербенди баштап бараткан адамдын соода ишиндеги кемчиликтерин жана жетишкендиктерин кожойкеге айтып келүү эле. Чындыгында алгачкы сапар ойлогондон бир топ кирешелүү болду. Андан кийин дагы Майсара менен биргеликте Йеменге 2 жолу сапар кылды. 3-чү сапардан келген соң Майсара Хадичага келип, мен өмүрүмдө мынчалык аманатты бекем сактаган, ар дайым чындыкты сүйлөгөн жана жумуш кылууда өтө мээнеткеч болгон адамды кездештирген эмесмин, деди. Майсаранын сөзүнөн кийин Хадича кербендин санын көбөйтүп Шамга жөнөттү. Адаттагыдай эле бул кербен да чоң киреше менен кайра келди. Хадича жөнөкөй адамды кызматка албагандыгын сезди. Соода ишиндеги анын тактыгы жана тазалыгы Хадичаны таң калтырды. Күн өткөн сайын анын Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга болгон кызыгуусу күчөй берди. Бир күнү Хадича досу Нафиса менен ал жөнүндө сүйлөшүп, Нафисага анын ар кандай жакшы сыпаттарын айтып мактап отурган. Капысынан акылдуу Нафиса, сен жөнүндө аны менен сүйлөшөйүнбү, деп сурап калды. Эмне жөнүндө сүйлөшөсүң? Хадича кайра сурады. Сени менен баш кошуусу жөнүндө, деди Нафиса. Макул, деди Хадича, иштин өзүнөн өзү оң жолго түшүп бара жатканын кубанып. Нафиса Хадичаны калтырып, көздөгөн максатын ишке ашыруу үчүн ордунан туруп кетти. Нафиса Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип, эч нерсени билбеген адам сыяктуу, Мухаммад, сен үйлөнгөнсүңбү? Деп сурады. Жок. А эмне үчүн үйлөнбөй жүрөсүң? Менин колумда жок болсо, мага ким турмушка чыгат? Суроого суроо менен жооп берди. Ушул эле сөздү күтүп турган Нафиса, сага Хадича турмушка чыгат, деди. Ал өзү макулбу? Ишенбегенсип сурады ал. Мен аны менен сүйлөшүп көрөмүн. Акылдуу аял бул иретте жол таап кетти. Арадан 2 күн өткөн соң, ал кайра келип, Хадичаны макул кылгандыгын айтты. Хадича ушул убакытта 40 жашта болчу. Алардын үйлөнүүсү жана жашоосу эң бактылуу болду. Үлгү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн 15 жаш улуу аялга үйлөндү. Хадича энебиз буга чейин 2 жолу турмушка чыккан эле. Алардын экөө тең каза болуп калган болчу. Бирок
Бул алардын бактылуу өмүр сүрүүсүнө тоскоол болгон жок. Бактылуулук аял менен эркектин бири-бирини түшүнө билүүсүндө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебиз менен 25 жыл бирге жашады. Анын көңүлүн бир жолу да ооруткан жок. Анын үстүнө башка аялга үйлөнгөн да жок. Тирүү кезинде аны кандай сыйлаган болсо, кайтыш болгондон кийин да аны эч качан эсинен чыгарган эмес. Анын ар бир кыймылын, ар бир аткарган иштерин эскерип турчу. Меккенин ачылуусунан кийин бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйдө отурган кезде эшикти бирөө кагып калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Карагылачы, эшикти Хадича сыяктуу кагып жатат. Бул анын эжеси болсо керек", деп мындан бир канча жыл мурун өтүп кеткен аялынын эшикти кантип какканын да унуткан эмес эле. Чындыгында бул эшикти каккан аял Хадича энебиздин эжеси болчу. Бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир картайган аял менен көпкө сүйлөшүп турганын көргөн Айша энебиз, Аллах андан ыраазы болсун, "Картайган кемпир менен эмне жөнүндө сүйлөштүң?" деп сураганда, ал Хадичанын досу эле. "Биз Хадичанын тирүү кезиндеги окуяларды эстеп отурдук", деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым тамак аш жана белектерди Хадичанын курбусуна алып барып бергилечи, деп жөнөтүп турчу. Кызы Фатиманы турмушка узатып жаткан мезгилде анын жайылып турган болор болбос себин карап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзүнөн жаш кылгырды. Ага таң калган кызы Фатима: "Атаке, бүгүн кубана турган күн эмеспи? Эмне үчүн ыйлап жатасың?" деп сураганда, "Ооба кызым, бүгүн кубана турган күн. Сенин энең Хадича сенин турмушка чыккан күнүңдү көрүүнү абдан саамайт эле. Бирок ал бул күндү көрбөй калды. Мен ошону эстеп ыйлап жатам", деп жооп берип, көз жашын сүрткөн эле. Мунун баары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артындагы үммөтү үчүн сабак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебизден 4 кыз жана 2 балалуу болду. Кыздары Зайнап, Рукия, Умму Кулсум жана Фатима. Бойго жетип турмуш курушту. Ал эми балдары Касым 3 жашында, Абдуллах 4 жашында бул дүйнөдөн кайтыш болушту. Бирок бул жоготуулар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даават ишине тоскоол болгон жок. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөнүн убактылуу, баасыз экенин жакшы билген. Ал үчүн бул дүйнө жашоосунун кымындай да баасы жок эле. Ага агасы Абу Талип келип, "Курайштын сакалдуулары сага өз сунуштарын айтып жатышат. Эгер байлык кааласаң, каалашыңча байлык топтоп берели. Эгер бийлик кааласаң, өзүбүзгө башчы кылып алалы. Эгер ооруп жатсаң, эң мыкты табыттарды алып келип дарылаталы. Сен бизди динге чакырганыңды токтоткун" деп атышат. Сен аларга макул болгун деп айтканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага карап, "Аллахка ант ичип айтамын, эгерде оң колума күндү, сол колума айды салып беришсе да, бул ишти Аллах ачыкка чыгармайынча мен аны таштабаймын. Же өмүр бою ушул иш менен өтүп кетемин", деп жооп берди. "Ооба, боор эти менен тең болгон баладан айрылуу ата-эне үчүн жеңил эмес. Аалымдар айтышат, ата-энесин жоготкон адам бир канча убакыттан кийин аны унутат. Өмүрлүк жарын жоготкон адам бир канча убакыттан соң нике жаңыртат. Бир тууганын жоготкон адам бир канатынан айрылган куштай болуп калат. Ал эми баласынан ажыраган ата-эне аны эч качан унута албайт. Алар үчүн айыкпас жара болуп кала берет. Бирок Аллах Таала бербестен туруп албайт. Эгер алса, өзүнүн бергенин алат. Аллах бендени кечирүү үчүн аны сынайт. Анын даражасын көтөрүү үчүн ага кыйынчылык жиберет.
Anı beyişke kirgizүү üчүn ага кайгы берет. Bir adamdын ölүүsü менен жашоо токтоп калбайт. Күн чыгып, түндөр улана берет. Аллахтын динине кызмат кылуучулар мындай абалдарды эч качан эсинен чыгарбасын. Алар мээнети, жакшы адеп ахлагы жана жагымдуу сөзү менен башкаларды өзүнө тартсын. Алардын асыл сыпатын көргөн адам алардын жанынан кеткиси келбей калсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Zayd bin Harisa Allah'ından razı bolsun деген кызматчысы бар эле. Zayd кичинекей бала кезинде аны ата-энесинен ажыратып, кул кылып базарга сатып жиберишкен. Аны Hakim bin Hizam аттуу адам сатып алып, өзүнүн атасы менен бир тууган эжеси Хадичага тартуу кылган болчу. Ал эми Хадича энебиз аны Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кызмат кылуусу үчүн тартуулаган. Ошентип, ата-энесинен эрте ажыраган Zaydга Аллах Таала улуу пайгамбардын тарбиясын алууну насип кылды. Арадан бир канча жыл өткөн соң, баласы пайгамбардын жанында экендигин билген Zaydдын атасы менен агасы аны издеп келишет. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, каалашыңча акча алып, биздин баланы кайтарып бер дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам силерге балаңарды алып кетүүнүн мындан да жеңилирээк жолун айтайынбы деди. Алар дароо макул болушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Zaydдын өз оюна коелу. Эгер силер менен кетүүнү кааласа, анда мага эч кандай акчанын кереги жок. Ал силер менен кетет. Эгер мында калууну кааласа, мен аны мажбурлап кетире албаймын деди. Алар бул сунушту бир ооздон кубатташты. Zaydды чакырып келишти. Zayd атасын дароо тааныды. Ата менен бала бир топко чейин кучакташып, көздөрүнөн сагынычтын көз жашы агып жатты. Ошол убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Zaydга карап, сен кааласаң атаң жана байкең менен кеткин, кааласаң бул жерде калгын, өзүң каалаганыңды аткар, деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сөзүнүн аягына чыгаар замат, о Аллахтын элчиси, мен сенин жаныңдан эч жакка кетпеймин, деди Zayd токтолбостон. Анын бул сөзүнө таң калган атасы, сенин жаныңда атаң менен бир тууган агаң турса, сен кулдукту каалайсыңбы? Деп кайрылды баласына. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүсүн жашыра албаган Zayd, атаке, мен бул адамдын жанында бул дүнүйө жана андагы нерселердин бири дагы тең келбеген нерсени көрүп турам, деп алар менен кете албастыгын ачык айтып калып калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Zaydды колунан кармап сыртка алып чыкты да, о Курайш жамааты, бүгүндөн баштап Zayd менин уулум. Ал экөөбүз бири-бирибизге мураскорбуз, деп жарыя кылды. Zaydдын андан аркы жашоосу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге өттү. Акырында ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанынан көрүп турган максатына жетип, бейишке кирүүсү сүйүнчүлөнгөн бактылуу адамдардын бири болуп калды. Пайда: адилеттүүлүк жана чынчылдык менен адамдарга жасагын. Үйлөнүү үчүн жакшы жар танда. Үй бүлөнүн бактылуу болуусуна жубайлардын жаш өзгөчөлүгү таасир тийгизбейт. Аялдарга жакшы мамиле кылуу диндеги негизги амалдардан. Өмүрлүк жарыңды өмүр бою эсиңден чыгарба.